Ар бир кесип ардактуу дейт кыргыз элинде. Кээ бир кесиптер адамдын жашоосуна коркунуч туудурса, башкалары эч нерседен коркпой эле койсо болот. Мисалы, пожарник, милиционер жана жан сакчылар күн сайын жумушка чыгып жатып, жашоосун тобокелге салып жатканын ачык айкын түшүнүп турушат. Ал эми киноиндустриясында иштеген инсандар эч нерседен коркпой эле койсо болот. Албетте, эгер кинодо оор трюктарды аткарган каскадер болбосо эле. Ошентсе дагы кино тартуу учурунда каза болгон актерлор дагы жок эмес. Мына дал ушул кино тартуу учурунда каза болгон актерлор тууралуу бүгүн биз сөз кылмакчыбыз. Сиз менин KG Top 5 каналындасыңар. Эгерде бул каналда алгачкы жолу болсоңуз, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Ажалдан эч ким качып кутулган эмес. Кантип, качан жана кандай кырдаалда о дүйнөгө кетериңди эч качан алдын ала айта албайсың. Сөз баштаарынын алдында 2021 жылдын 21 октябрында болуп өткөн кырсык тууралуу айта кетсем. Аталган күнү Американын Санта-Фе шаарчасынын жанындагы ранчодо Ржавчина аттуу вестерн тартылып жаткан. Бул тасмада башкы ролду Голливуддун атактуу актёру Алек Болдуин баш каарманды ойноп жаткан эле. Эпизоддордун биринде Алек Болдуиндин каарманы камераны карап револьвер үлгүсүндөгү пистолет менен ок чыгармак. Реквизиторлордун катасынан улам револьвердин ичинде халастой эмес, чыныгы ок бар экенин эч ким билген эмес. Натыйжада тасманын оператору украиналык 42 жаштагы Галина Хатчинс көз жумган. Ал эми тасманын режиссеру 48 жаштагы Джоэл Соуз дагы оор жаракат алып, тез аранын ичинде ооруканага жеткирилген. Бул иш тууралуу полиция кызматкерлери дагы эле териштирүүлөрдү жүргүзүүдө. Ал эми Алек Болдуин болсо учурда үй камагында. Брюс Ли. Дүйнө жүзүнө кунг-фунун мастери болуп таанылып, керек болсо легендага айланган Брюс Ли дагы 32 жаш курагында кино тартуу учурунда каза болгонун бардыгы эле биле бербесе керек. Бул окуя 1973 жылы 20 июлда Гонконг шаарында болгон. Анда Брюс Ли «Игра смерти» аттуу тасмада тартылып жаткан эле. Съемканын ортосунда башым ооруп жатат деп бир аз дем алганы өзүнүн эс алуучу жайына кеткен. Ал жактан баш оору дарыларын ичкени маалым. Алардын арасында аспирин жана мепробамат дагы болгон экен. Ошондон көп өтпөй эле актёрдун денеси табылган. Официалдуу териштирүүгө жана актёрдун сөөгүн ачуудан маалым болгондой, актёрдун мээсине кан куюлуп кеткен дешет. Бирок эч кандай кан анализдери алынып, терең териштирүү болгон эмес. Ушундан улам Брюс Линин фанаттарынын арасында бул жөнөкөй кырсык эмес. Бул атайын жасалган нерсе. Башкача айтканда, Брюс Лиге көрө албастык кылган адамдардын кылыгы деген ушак кептер азыркы күнгө чейин айтылып келет. Ал эми Брюс Линин жакын досу болгон Чак Норрис интервьюларынын биринде мындай деген: "Каргашалуу күнгө 3 жума калганда Брюс тренировка учурунда белин кокустатып алган. Натыйжасында докторлор Брюс Лиге көптөгөн дары-дармектерди жазып беришкен. Мына ошол дарылар аспирин менен мепробаматтын аралашуусунан улам мээсине кан куюлуп кеткен" деген. Актёрдун сөөгү өзү жашаган Сиэтл шаарына жеткирилип, ошол жактан жерге берилген. Ал эми «Игра смерти» тасмасы болсо 5 жылдан кийин гана тартылып бүткөн. Брюс Линин ролун Тай Чун Ким жана Йен Бяо аттуу эки дублер ойношкон. Брэндон Ли. Бул эмне, тагдырдын тамашасыбы же сыйкыртуу күчтөрдүн кылганыбы? Айтайын дегеним, жогоруда эле сөз кылып кеткен легендарлуу Брюс Линин жалгыз уулу Брэндон Ли дагы атасынын жолун жолдоп актерлук кесипти аркалаган эле. Бирок тилекке каршы дал эле атасындай болуп кино тартуу учурунда каза болгон. Бирок дары-дармектин айынан эмес, тапанчанын огу тийип көз жумган. 1993 жылдын 1 февраль күнүндө Американын Уилмингтон шаарчасында комикстин негизинде готика стилиндеги Ворон тасмасынын тартуу процесси стартталган. Аталган тасмада Брэндон баш каарман болгон Эрик Драйвендин ролун аткарууга кол койгон эле. Сахналардын биринде баш каарман өз үйүнө келип, бандиттер анын аялын зордуктап жатканын көрөт дагы, ошол замат аялын коргоого өтөт. Бирок бандиттердин бири Magnum 629 үлгүсүндөгү тапанча менен Брэндон Лини ичке атат. Тапанчада чындап эле халастой ок болгон. Бирок тапанчанын ичинде такалып калган заглушканы реквизиторлор байкаган эмес. Заглушка актёрдун ичин тешип барып, омурткасына такалып калган. Брэндон тез аранын ичинде Уилмингтон шаарчасынын ооруканасына жеткирилген. Бирок тилекке каршы ички кан куюлуунун айынан 12 сааттык күрөшүүдөн соң Брэндон Ли ооруканадан каза тапкан. Бул окуя 1993 жылдын 31 март күнүндө түнкү саат 1 чамасында болуп өткөн. Хирург Макмаринин айтуусу боюнча кан жоготуу абдан тез болгон. Бардык жактан куюлуп жаткан канды токтотуу мүмкүн
мүмкүн эмес эле. Актердун жанын сактап калган учурда дагы Брэндон Ли өмүр бою коляскада өтмөк экен. Бул кырсык сот тарабынан кокустук деп табылган. Ошентсе дагы Брэндон Линин апасы Линда Ли Кэтвелл кино жаратуучуларды шалаакылыгы үчүн сотко берген. Бул иш 2 ай өткөн соң тараптар арасы коомчулукка айтылбаган шарттар менен токтотулган. Брэндон Линин сөөгү 3 апрель күнү Сиэтл шаарында атасынын жанына жерге берилген учурда белгилүү актер болгону 28 жашта эле. Пол Уокер. Бардыгыбызга белгилүү болгон Форсаж кино франшизасынын жылдызы Пол Уокер Форсаж 7 тасмасын тартуу учурунда тактап айтканда 2013-жылдын 30-ноябрь күнүндө жол кырсыгына учурап көз жумган. Бирок авария учурунда Пол кино тартуу аянтчасында эмес эле. Актер жакын досу Роджер Родос экөө Филиппинодагы Хаян тайфунунун курмандыктарына арналган кайрымдуулук фондунан келе жатышкан. Reach Out Worldwide кайрымдуулук фондун Пол Уокер өзү негиздеген. Ал эми досу Роджер Родос аталган фонддун генералдык директору эле. Жолугушуу бүткөн соң Роджер менен Пол Роджердин Porsche Carrera GT маркасындагы унаага отуруп кетишкен. Жолдон Роджер рулга ээ боло албай калып, жолдун жээгиндеги столбага андан соң бакка барып сүзүлүшкөн. Натыйжада унаа күйүп кетип, экөө тең ошол жерден каза тапкан. Актерду көз жумганы тууралуу коомчулукка алгачкылардан болуп Американын TMZ телеканалы жар салган. Аталган каналга болсо бул тууралуу актердун продюсери Эйм Ван Айден билдирген. Пол Уокер Форсаждан тышкары көптөгөн мыкты тасмаларда образ жаратууга жетишкен. Алардын арасында Черепа, В ловушке времени, Белый плен, Добро пожаловать в рай, Тачка номер 9, 13-й район, Кирпичные особняки аттуу тасмалардагы бар эле. Форсаж тасмасын тартуу учурунда Вин Дизель менен Пол Уокер чындап эле жакын достордон болуп калышкан. Натыйжада Вин 2015-жылы экинчи кызына досунун урматына Полин аттуу ысым ыйгарган. Ал эми Форсаж 7 тасмасын тартып бүтүрүү үчүн кино жаратуучулар Полдун 2 инисин чакырышкан. Калеб жана Кодинин жардамы менен жана албетте көптөгөн спецэффектлердин жардамы менен тасманы тартып бүтүрүшкөн. Жыйынтыгында Форсаж 7 франшизанын эң көп акчалай каражат алып келген бөлүгү болуп калган. Тактап айтканда тасма жаратуучуларына дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 516 миллион доллар киреше алып келген. Тасманын аягында Пол Уокерге арналган кичинекей мини клипти көрсөк болот. Ошондой эле Форсаж 7 тасмасы Пол Уокердин жаркын элесине арналган. Белгилүү актердун сөөгүн Калифорния штатына караштуу Глендейл шаарчасында 40 жаш курагында жерге берилген. Ал эми 2018-жылдын 11-августунда Paramount Network компаниясы Пол Уокерге арналган Я Пол Уокер аттуу документалдык тасмасын тартуулаган. Хит Леджер. Кристофер Ноландын Темный рыцарь тасмасында Бэтмендин атаандаш болгон Джокердин образын чоң экрандарда эң мыкты деңгээлде аткарган Хит Леджер дагы кино тартуу учурунда каза тапкан. Өзүнүн 28 жылдык кыска жашоосунда Хит көптөгөн мыкты тасмаларда образ жаратууга жетишкен. Алардын арасында 4 пера, Банда Келли, Братья Гримм, История рыцаря, Горбатая гора, Казанова, Кэнди аттуу тасмалардагы бар. Ал эми актердун көзү өткөн соң Темный рыцарьдагы Джокердин образын чагылдырганы үчүн Оскар сыйлыгын ыйгарышкан. Легендарлуу образдын үстүндө иштөө маалында Хит өзүнүн кабат үйүндө 1 ай бою чыкпай иштеген. Ошол учурда суткасына болгону 2 сааттан гана уктаганы маалым болгон. Джокердин атынан керек болсо күндөлүк да жүргүзүп, образына жапайы гиеналардын адаттарын, басыш турушун, күлкүсүнө чейин кошкон. Өзүн өзү ушунчалык кыйнаганына байланыштуу антидепрессант дарыларын дагы ичүүгө аргасыз болгон. Мына ушул кылыгынын айынан актер 2008-жылдын 22 январында Манхэттенде жайгашкан кабат үйүндө каза тапкан. Алгач денени ачканда эмнеден улам каза болгону так аныкталган эмес. Ошондон улам токсикологиялык экспертиза жасоого аргасыз болушкан. Натыйжасында Леджер транквилизатор, уктатуучу дары-дармектерди жана ооруга туруштук берген дарыларды иче бергенден улам терең интоксикацияга кабылганы маалым болгон. Ошол учурда актер Терри Гиллиамдын Воображариум доктору Парнаса аттуу тасмага тартылып жаткан эле. Актердун көзү өткөндөн кийин кино жаратуучулар ыңгайсыз учурга кабылышкан. Анткени окуянын көпчүлүк пайызы тартылып калган эле. Ошондон улам сценарийди кайрадан иштеп чыгышып, Хит Леджердин каарманы сыйкырдуу күзгүгө кирип чыккандан кийин денесин өзгөртүү күчүнө ээ болгон. Кинонун калган бөлүгүн болсо Хит Леджердин ордуна 1 эмес 3 актер тартылган. Алар Джонни Депп, Колин Фаррелл,
жана Jude Law болгон. Актердун сөөгү 2008-жылдын 9 февралында Австралиянын төрөлүп өскөн Перте шаарына алынып келинип, жерге берилген. Хит Леджер болгону 28 жашта эле. Актердун артында 2005-жылы төрөлгөн Матильда Роуз Леджер аттуу кызы калган. Сергей Бодров 1971-жылдын 27 декабрында жарык көргөн Сергей Бодровду кыска жана трагедиялык жашоо күтүп турганын эч ким билген эмес. Сергей Бодров орустардын легендарлуу режиссеру болгон Алексей Балабановдун «Брат» жана «Брат 2» тасмаларында Данила Багров аттуу баш каармандын образын аткаруу менен белгилүү болгон. «Брат» жана «Брат 2» тасмалары чыгаар менен культ статусуна ээ болгондагы Сергей Бодров эртеси эле жылдыз болуп койгонгон. Белгилүү актер ага чейин эле «Кавказский пленник» тасмасында рядовой Иван Жилиндин дагы образын жаратканын көпчүлүгү билбесе керек. Дал ушул ролунан кийин легендарлуу режиссер Сергейди өзүнүн тасмасына чакырган. Көптөгөн профессионалдуу актерлордун арасынан Бодровдун ачыктыгы, чынчылдыгы режиссердун купулуна толгон. Кийинчерээк Сергей Бодров өзү дагы «Сестры» аттуу тасмага сценарий жазып, режиссерлук креслону ээлеген. Аталган тасмада Сергейдин кичинекей камеосун байкасак болот. Ал гана эмес, Сергей Бодров бир убакта 2001-жылы жарык көрүп Россияны дүңгүрөткөн «Последний герой» телешоусунун 1-сезонунун алгачкы алып баруучусу катары дагы таанымал. Аркырдуу талант 2002-жылдын 20-сентябрында Владикавказдын тоолорунда «Связной» тасмасын тартып жатканда каза болгон. Тасма ошол бойдон жарык көргөн эмес. Сергей болсо «Связной» тасмасынын сценарийин өзү жазып, режиссерлук дагы кылып, башкы ролдордун бирин дагы өзү аткарып жаткан эле. 2002-жылдын 20-сентябрында кадимкидей эле кечке чейин кино тартуу процесси ийгиликтүү жүргөн. Кечки саат 8 чамасында кино тартуу группасы, алар менен чогуу дагы «Нарты» деп аталган 7 атчан театралдык топ базага кайтып келе жатышканда кайдан жайдан кар көчкү башталгандагы бир заматта бардыгын басып калган. Натыйжада эч ким тирүү калган эмес. Сергей Бодровдун туугандары жана куткаруучу топ 2004-жылдын февраль айына чейин маркумдардын сөөгүттөрүн издөөнү улантышкан. Кар көчкүнүн айынан 100дөн ашуун киши белгисиз жок болгон. Актер бир уул, бир кыздын атасы эле. Кызы Ольга Сергеевна Бодрова атасынын жолун жолдоп, жашоосун киного арнаган. Ольга Сергеевна Николай Хамерик аттуу режиссердун «Море волнуется раз» аттуу тасмасында дебюттук башкы ролун аткарган. Сергей Бодров бардыгы өз үчүн карапайым элден чыккан адилеттүүлүктү, калыстыкты бардыгынан өйдө койгон, жүрөгү таза Данила Бодров бойдон кала берет. Ал эми «Брат 2» тасмасындагы «В чем сила? Сила в правде» деген цитатасы эчак эле эл арасына тарап кеткен. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Мына урматтуу достор, кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей качан жана кайсыл жерден бизге ажал келерин эч качан билбейбиз. Андыктан ар бир жашап өткөн күнүбүздү баалай билели. Биз өткөн соң биз тууралуу кандай кептер айтылат? Биз тууралуу эмнени эстешет? Ал жалгыз гана өзүбүздүн колубузда. Тарыхта бир философ айткандай, ар бир адам өз тагдырынын сүрөтчүсү. 10 мүнөт убактыңызды аябай бул видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык достор. Эгер видео жакса лайк менен колдоп, каналга катталып коюңуздар. Сиздер менен KG Top 5 каналы болду. Көрүшкөнчө.